Биздин үй бүлөдө 2 гана кыз элек. Ата-энебиз көп жыл мурун кайтыш болгон. Ушундан уламбы Касиет эжем экөөбүз бири-бирибизге аябай жакын чоңойдук. Экөөбүздүн бири-бирибизден жашырган эч сырларыбыз жок болчу. Бир күнү Касиет үйгө жүзү жаркып кирип келди. Билесиңби, эмки айда Бакыт экөөбүз үйлөнмөй болдук. Я, чын элеби? Сүйүнгөнүмдөн ордумдан тура калып, эжемдин бетинен өпүп жибердим. Чындыгында эле Бакыт байке биздин үйдөгүлөр үчүн эң жакын адам болуп калган эле. Эжем экөө ээрчишип бара жатканда бирине бири кыналышып өскөн ак кайыңдай көзгө сүйкүм көрүнүшчү. Дилимде эжемди андан башка адамга ыраа көрө алчу эмесмин. Жездемдин адамгерчилиги, боорукерлиги, илберинки мамилеси мага аябай жакчу. Бир күнү Касиет эжем көз ойноктоп бир купуя сырын ичке батыра албай жаткандай: "Барчына, бир жакшы жаңылыгым бар." "Кана айт, эмне болду?" дедим мен дароо эле. "Сен таап көрчү", дейт ал кыткылыктап. Мен жоромолдорду айтсам, бирин да жаратпай башын чайкайт. Чыдамым кетип басып алып, кытыгылап кирдим. "Айт дейм, айтпасаң боорумду кезем", деп жаттым. "Барчына, биз Бакыт экөөбүз жакында балалуу болобуз." Кубанганымды айтпа. Кыткылыктап шаңдуу күлгөн эжемди боорума кысып жибердим. Арадан убакыт өтүп, Касиет эже уулду болуп, атын Дастан деп койду. Күндөр өтө берди. Бул жолу эмнегедир жүрөгүм ойгу-тойгу болуп, жумуштан чыгып үйгө бара жаткам. Каргашалуу кайгынын бороону басып, телефонум шыңгырап калды. "Алло? Барчын. Касиет жол кырсыгына кабылып, абалы оор. Тез кел", деген жездемдин үнү угулду. Колумдан телефон мыргып кетти. Аалам капкараңгы болуп калгансыды. Көрсө, эжемди жолдон катып өтүп бара жаткан машина коюп кетиптир. Касиет өлүктөн айырмасы жок, сулук дене гана жатат. Жүлүн катуу жабыркагандан улам кома абалында жата берерин, кийин бутуна туруп басып кетиши күмөн экенин айтышыптыр доктурлар. Боору толгонгон жездемди, али эч нерседен капары жок Дастанды ойлодум. Касиет көп узабай көз жумду. Жылдар жылып, күн айга алмашып жашап жаттык. Эжемдин уулун чоңойтуу менин милдетим деп түшүнгөн жаным, жылдар өтүп бара жатканын тойбой да калган экенмин. Бирок аял экенин сезүү үчүн сүйүү керек экен. Кийинки кездери өзүм жөнүндө көп ойлончу болдум. Үйгө баргым келбей, оору, өксүк, арман деген нерселерден алыс болгум келчү болду. Жалындаган жаштыгымды түйшүктүү күндөр менен өткөрүп жиберген экем. Анан бир күнү жүрөгүмдү жылыткан андай адам да табылды. Бирок үйгө кирип келе жаткам. Алдымдан чыга калган жездемдин өңү кумсарып мени тиктеп калды. "Кайда жүрөсүң?"
деди ал мени демите. Оозумдан кийим түшүп калды. Канча жылдан бери мени биринчи жолу мага үнүн көтөрүп кыйкырып сүйлөшеле. Жезде мен деп мукактап калдым. Кайда жүрдүң дейм. Сейилдеп, ким менен? Чыйырга түштүм. Бир чети ызаланып да кеттим. Терс бурула берген мени кароодан алды. Жездем эч аябагандай ачууланды. О, Кудай, эмне деген турат? Денем калтылдап дароо колумду тартып алып өз бөлмөмө кире качтым. Бирок турмуштагы ийинден жулкуп тургузду. Оорулуу тунуп алып, күнүмдүк иштериме кириштим. Ошол күндөн тартып жездемдин көз карашы түп тамырынан бери өзгөрдү. Мээримдүү көздөрү кайда барсам да артыман кубалап алчу болду. Телмирет да турат. Кээде ушул көздөрдөн качып жер безип кетким келет. Ушунча жылдан бери бирге жашап, чын эле кыйбас адамдардан болуп калган экенбиз. Канчалык көңүлүмдөн ары катсам да болбой, ушул адамга байланып калганымды сездим. Аттиң-ай, эмне үчүн тагдырыбыз ушундай болуп калды? Бирок минтип жашоого да болбойт эле. Эмне кылуу керек? Кетип калуум керекпи? Кантсе да жездем эркек киши, канчага чейин бой жашайт эле. Бирөөнү алса, анда эжемдин күнү эмне болот? Дастанчы? Ушул ойлор менен алпурошуп жүрдүм. Арадан бир жыл өтсө да, Бакыт экөөбүздүн ортобузда эч нерсе болгон жок. Анткени адамгерчиликтин аркасынан аттап өтө албайт элек. Касиеттин ашын бергенден соң Бакыт экөөбүз баш коштук. Касиеттин мага таштаган белеги дастанымды өз ичимден чыккан балдарым менен кошо чоңойтуп тарбия бергим келет. Ага чыныгы апасы ким экенин убагы келгенде айтармын. Дастанга болгондой түшүндүрүп берүү Бакыт экөөбүздүн алдыбызда турган чоң сыноо экенин да билем. Азыр аял затына керек нерсенин баары бар менде. Бир гана артыбызга кылчайып өткөндү эстегибиз келбейт. Бирок өткөнүң чийип салсаң жок болуп калчудай нерсе эмес экен. Ошондуктан силерге айтып, көөдөнүмдү бошотуп алгым келди.